5 октябрь Кыргыз Республикасынын кырсыктарын азайтуу тобокелчилигин 1 айлык алкагында Ысык Ата району боюнча Киршолк айылындагы Көлбаев атындагы нефть иштетүү заводунда бүгүн машыгуу иш-чаралар өттү. Буга 6 техника катышып, 41 өздүк курам катышты. 6 техниканын ичинде ошол заводдун өзүнүн техникаларда 2 техникасы Кант шаарындагы жайгашкан аскер бөлүгү, андан тышкары Ысык Ата райондук өзгө чагырдалдар бөлүмүнүн өздүк курамы менен бүгүнкү машыгуубуз өттү. Бул машыгуунун максаты кырсыктарды алдын алуу иш-чарасы болгондуктан бир жерден баягы машыгууну көбүрөөк өткөзүп, ошол кырсыктарды өз убагында жоюп, өз убагында зыяндарды келтирбеш үчүн болуп аткан иш-чара. Кыргызстан боюнча өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө өрт коопсуздугу көп жерде биринин алдын экинчиси уланып турган кезде ушул машыгуунун бизге өтө кереги бар болчу, өтө маанилүү машыгуу болду. Себеп дегенде ошончо техника менен мына бир заматта бардыгы бириккен кынамда келишип 10 минуттанын ичинде биздин коюлган ошол тапшырманы бардыгы уюшулган мааниде өткөзүп беришти.